Кыргызстанда 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланганы менен кадимкидей толгон токой документтердин арасында отуруу, кадимкидей эле көрүнүш, кагаздарды ары бери ташып отчет тапшыруу адатыбыздан дагы деле арылы элекпиз. Эң жөнөкөй эсепчи салык кызматына папкасын көтөрүп алып отчет тапшыра турган болсо, жок дегенде бир күндүк жумуш күнү кетет. Мындан тышкары ал эсепчи кагаз буюмдар үчүн айына кеминде 3000 сомдон аз эмес акча коротот. Ал эми санариптештирүү болсо жылуу жумшак ордуңузда отуруп эле интернет аркылуу отчет тапшырып, убактыңызды, акчаңызды үнөмдөөгө өбөлгө түшөт. Столуңузга батпай жаткан бул документтер моундай планшет же болбосо колуңуздагы телефонго гана жай болот. Анда эмне үчүн биз санариптештирүүгө ыңгайлаша албай жатабыз? Себеп түшүнүктүн тайкылыгыбы же каалоонун жоктугу? Жоопту алдыдагы мүнөттөрдөн көрүңүз. Ош 22 апрель дүйшөмбү маалыматтык коомдук куруу жана социалдык экономикалык өнүктүрүүнү тездетүү үчүн санариптештирүүгө чакырган президент Сооронбай Жээнбеков коңгурок тарткан чиновниктер. Президент Сооронбай Жээнбеков санарип Кыргызстан жана региондорду өнүктүрүү телекоммуникациялык форумун маанилүү аймак болгон үчүн атайын Ош шаарында өткөрүп отурат. Өлкө башчысы түштүктөгү аткаминерлерге санариптештирүүнүн аба менен суудай зарыл экенин, мамлекеттик кызматкерлер жана коом муну толук түшүнүшү керектигин айтып чыйпылыктаса, ажонун айтканын элге жеткирүүчү азаматтардын минтип үргүлөп отурганы коомчулуктун кыжырын келтирди. Санарип форумдун угуучуларынын көпчүлүгү цифровизация эмес, калькуляторду өмүрүнүн жарымына келгенде көргөндөргө, биз да мектептеги түшүнүксүз татаал сабактарда ушинтип уктап калчу элек. Санариптештирүүнү түшүнбөсө, эмне кылсын анан? Уктайт да. Бул сыйлабагандык, аткаруучулар уктап отурса, санарипти ким ишке ашырат? Ооба, коомчулуктун тынчсызданганынча бар. Ажоо ишенгендерин чогултуп, ишке киришели деп турса, ишенген эркулдардын кебетеси кишини ойлонтурбай койбойт. Бирок видеодо уктап калгандардын кээ бирлери бир жактуу маалымат болуп жатканын айтып, актанып да чыгышты. Мен уктаган эмесмин, кагаз окуп отургам. Мен ойлойм, бардык эле жетекчилер бул маселенин маанилүүлүгүн билип, түшүнүп турат. Санариптештирүү дүйнө жүзүндө болуп жаткан процесс. Аны ар ким өз деңгээлине жараша кабыл алат. Аткаминерлердин карап туруп актануусу жана акылга сыйбаган жоруктары эл өкүлдөрүнүн да көңүлүн бурбай койгон жок. Депутаттар өкмөт башчыдан аймактардагы өкүлдөрүн адепке келтирүүнү талап кылды. Президент сүйлөп атса жыйында, губернаторларыңыз уктап атат. Эки губернаторуңуз уктап атат. Сиз жумуштан алыңыз ошолорду. Срочно. И калганын тагдырын мына майычы чечиңиз. Чечпесеңиз, биз Конституцияда укуубуз менен биз сизге чечип беребиз. Депутат Сулайманов сыяктуу эле уктап калгандарга кандай жаза берилгенине кызыккандарга президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин жообу күтүүсүз анан дагы таң калыштуу болду. Дыйканбаевдин айтымында аткаминерлер президент жыйындан кеткенден кийин уктаган. Ош жергесиндеги форумда урматтуу Сооронбай Шарипович катышкан убакытта биз видеону карап чыктык. Ошо бир да жетекчи уктаган эмес экен. Сооронбай Шарипович саат 10-12 чейин болду. Форум болсо дагы түштөн кийин дагы 3-4 саат уланган. Ошол убакта уктап кетсе, эми аткаруу бийлиги өкмөт чара колдонот болуш керек. Айрым серепчилер болсо санариптештирүү жыйынында үлгүрөп отургандарды процессти түшүнбөгөндөр катары баалайт. Түшүнүксүз иш кызыксыз. Ал эми кызыксыз иш болсо, кимди болбосун уктатат дегендер дагы бар. Активист Чоробек Сааданбек санариптештирүүнү ишке ашырууга бул чөйрөдөн алыс адамдар келип калгандыгын айтат. Санариптик коомго өтүү трансформация идеясы демилгеси жаштар тарабынан көтөрүлүп, ошо президенттин, өкмөттүн күн тартибине чыгарылып, ошо менен талкууланып келатат. Бирок аны ишке ашыруучу кишилер баягы эски саясатчы типиндеги ошол курактагы кишилер. Алар санарипти жакшы деле түшүнбөйт, түшүнгүлөрү келбейт. Бирок саясатты жүргүзүүчүлөр ошол болот. Ошолор да Өлкө башчынын өлкөнү санариптештирели деп жанталашып келатканына 5 айга чамалап баратат. Бул арада жасалган иштерден мурда санариптештирүү деген өзү эмне? Жашообузга кандай жеңилдик берет? Артыкчылыгы менен
Кемчилиги кандай? Кененирээк түшүндүрмө берели. Эгер санариптик система иштеп баштаса, өлкө интернет менен толук камсыздалат. Справка алуу үчүн айылдан борборго келип отурбайсыз. Үйүңүздө отуруп эле интернет менен электрондук поштаңыздан кат жөнөтүп, керектүү катты колуңузга аласыз. Мамлекеттик ишканалардын эшигин каккылап убара тартпайсыз. Санарип жашоонун бардык тармактарына тиешелүү. Эгер соттолбогондугу тууралуу справка керек болсо, интернет аркылуу кат жөнөтүп эле алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Пенсия, жөлөк пул, сүйүнчү пул электрондук капчыгыңызга түздөн-түз түшөт. Акчаны болсо каалаган жерден алып эсепчиге барып жүрбөйсүз. Паспорт, айдоочу күбөлүк сыяктуу документтер керек болсо, интернет аркылуу эле кат жөнөтүп, колуңузга алганга шарт түзүлөт. Санарип технологиялар билим берүү, медицина, бизнес, туризм жана укук коргоо органдарына да артыкчылыктуу тартипте киргизилет. Өкмөт санариптештирүүнү ишке ашыруу үчүн бир катар долбоорлордун үстүндө иш алып барууда. Алгачкылардан болуп коопсуз шаар 3 ай мурун ишке кирип, камералар жолдогу эреже бузууларды каттай баштады. Алгылыктуу иштерден дагы атай кете турган болсок, ушул эле жумада Бишкек шаардык мэриясы өз каражатынан 1,5 миллион сарптап, калаада коопсуз кичи район долбоорун ишке ашырды. Пилоттук долбоордун алкагында заманбап 72 камера сатылып алынып, 6-чы кичи районго орнотулду. Өлкө санарипке өтүүгө бел байлаганына 5 айга чамалап калды. Өкмөттүн алдындагы Маалыматтык технологиялар комитети иштин башында туруп, пландуу жумуштарды жүргүзүүдө. Трансформация азыркы убакытта коопсуздук кеңешинде бекитилген, жол картасы бекитилген. Ошол жол картасында толугу менен иш-чаралар 5 жылга пландалган, өздөрүнүн мөөнөттөрү бар, ошо мөөнөтү менен иштегенге аракет кылып атабыз азыр. Ошондой эле өкмөт санариптештирүүнүн алкагында министрликтерди электрондук форматка өткөрүүгө белсенүүдө. Башкармалыктардын ишинин ачык айкындуулугун камсыздоо жана көзөмөлдөө үчүн түндүк системасын ишке ашырганы турат. Эгер түндүк ишке кирсе, министрликтердин баары электрондук форматка түшүп, коррупция ооздукталат деген үмүт бар. Санариптештирүүнү ыкчам ишке ашыруу керек болгон тармактардын бири бизнес жана салык кызматы, онлайн патент алуу жана салык төлөө системасын ишке ашыруу менен коррупциянын тамырын кыркуу башка максат катары каралган. Бирок онлайн системасы ишке киргендигине карабай, бул жерден элдердин кагаз ташып ары бери басып жүргөнүн көрүүгө болот. Биз пока наличными төлөйм эле. Эмне үчүн ыңгайсызбы? Ыңгайсызбы? Билбейм, ошондой удобно. Там нужно находить, где это, что. Здесь я знаю, пришел, заплатил, все понятно. Эже саламатсызбы? Биз 5-чи каналдан келдик. Силерде онлайн системасы иштеп атабы? Иштеп атат. Элдердин адаптациясы кандай болот? Жакшы эле, баары берип атышат через электронный. Карточкасын ачып көрө алышат. Данныйларын отчет берилген жокпу? Жакшы эле көрүнүп калышты, берип алышат, өтүп атышат. Санариптин башка багыттарынын бири бул санариптик билим берүүгө өтүү. Балдарды акылдуу мектепке кабыл алуу электрондук түрдө ишке ашырылышы зарыл. Санарип мектепке видеокамералар орнотулуп, толугу менен интернетке туташтырылышы керек. Ата-энелер болсо үйдө отуруп эле мугалим жана балдарын экрандан карап, көзөмөлдөп турганга шарт түзүлөт. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында өткөн санариптештирүү жыйынында бүгүнкү күнгө чейин мектептердин 86% интернет менен камсыз болгонун билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы 1-июнга чейин Кыргызстанда мектептердин баары интернет менен камсыз болушу, ошондой эле санарип системасын толугу менен ишке киргизүүнү тапшырды. Азыр биз борбордон алыс барбай эле шаардын бир четиндеги мектептердин бирине барып көрөлү. Ал жерде интернет системасы жана санариптик билим берүү системасы канчалык деңгээлде иштеп жатканын чогуу көрөлү. Бишкектин четиндеги биз барган номер 43 мектеп 200 окуучуга ылайыкташкан. Бирок учурда 1000ден ашык бала окуп жатат. Мектеп интернет менен камсыздалган, бирок толук эмес. Окуучулар компьютерлер менен жабдылган информатика сабагында гана өзүлөрүн санарип мектепте отургандай сезет. Азыр биз информатика сабагын гана ушул кабинетте өтүп жатабыз. Анан келечекте дагы мектебибиз чоңураак болуп чоңоюп калса, башка кабинеттерди дагы ушул технология менен жабдып туруп, анан санариптик байланышка өтүүгө даярданабыз. Аталган билим уясы калаадагы башка мектептерге салыштырмалуу абалы дурус болгону менен санарип мектеп деп айтууга болбойт. Автоматтык эшиктин ордунда күзөтчү отурат. Мектепте электрондук китепкана түгүл, кадимки китепкананын өзү жок. Мугалимдер жана окуучулар ортосунда электрондук кат алмашуу жана электрондук күндөлүк деген системада жолго коюлган эмес.
келечекте ошол бардык видео байланыш ошо санариптке даярдык көрүп жатабыз, бирок биздин мектебибиздин шарты толук жооп бере албайт. Анткени класстарыбыздын саны дагы аз, мектептин окуучулары көп. Ошого байланыштуу биз азыр толук өтүүгө шартыбыз жок. Өлкөдө санариптештирүүгө сот тармагы дагы муктаж. Президент Сооронбай Жээнбеков сот жана судьялардын адилетсиздигинен жабыркагандардын укугун коргоо жана сотто ачыктыкты камсыздоо үчүн санариптештирүү маанилүү экенин баса белгилеп келет. Ошондой эле соттордогу кагаз иштери ашыкча чыгым келтирип жатканын айткан өлкө башчы сотторду компьютерди тез арада үйрөнүүгө чакырган. Көпчүлүк сот кызматкерлери калем менен кагазга көнүп калгандыктан компьютер менен иштөөдөн катышат. Сот башчылары компьютерди колдонууну үйрөнбөстөн ал жумушту жардамчыларына жасатат. Компьютерди колдоно билүү соттук системанын бир бөлүгү болушу керек. Биз жумуштун электрондук форматын киргизишибиз керек. Казакстанда 91% арыз соттордо электрондук негизде жүрөт. Президент айткандай эле айрым соттор менен аткаминерлердин эски түшүнүктөн чыга албай көнүп калган адаттан арыла албай жатышы же тек гана кагуусу жоктугунан санариптештирүү жай жүрүп жатканын белгилегендер дагы бар. Санарип боюнча адис Айбек Күреңкеевдин пикиринде кээ бир жерлердеги электрондук документтерге болгон ишенбөөчүлүк жана бюрократия ишти артка тартууда. Вот дело в том, что сейчас мир очень бурно развивается и Бүгүнкү күндө дүйнө өтө тездик менен өзгөрүп, өнүгүп жатат. Экономикада болсо санариптештирүүнүн ролу абдан чоң. Санариптештирүү ар бир тармакка өтө маанилүү. Ошондуктан биринчи элди толук интернет менен камсыз кылган база түзүшүбүз керек. Жеке сектор бул тармакка шарт түзүүгө кызыктар, бирок аларга жол тоскондор бар. электронных платежей, удобства. Күреңкеев санариптештирүүнү илгерилетүү үчүн бизнес жана технология тармагы боюнча ЖК секторду процесске аралаштыруу керектигин айтат. Анын мисалында бизге жакын болгон Казакстанда ишкер чөйрөнүн көмөгү менен санариптештирүүдө Борбор Азияда алдыңкы орунга озуп кеткен. Кыргызстанда ишке кайдыгер карабай, алардан үлгү алып, дүйнөлүк санариптештирүүгө карай умтулбаса, ааламдашуу доорунда ар тармакта артта калары айкын. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматаземов, Рахат Токсобаев, Аптасереп, 5 канал.